Нокен районундагы Бүргөндүү айыл аймагы чек-арага чектеш турат. Мындагы эң чектеги алыс айыл курама. 200 түтүн отукташкан бул айылда бир дагы балдар бакчасы жок болчу. Эми гана келечек үчүн билим берүү долбоорун алкагында министрликтин колдоосу менен кыска мөөнөттүү бала бакча ачылды. Махлия Ишенкулова бул жаңы ачылган бала бакчага 2 баласын киргизди. Буга чейин бакча босогосун аттабаган балдар үчүн бул жай кызыктуу, анан калса ата-энелер үчүн да ыңгайлуу болду. 2 баламдын ушул жерге садикке азырча кыска мөөнөттүү бакчага алып келип атам. Андан мурунку немелерде эч жака бакчага алып барбагам. Ушул жерде жалаң ушул жерге эле үйдө карап отургам. Азыркы учурда бизде Курама айылында ушунчалык бала бакчаны ачып бергендерине абдан өзүбүз да сүйүнөбүз. Ушул бакчаны бизге кечке чейинки кылып берсе андан да жакшы болот эле. Бизди дагы талаада башка жакта иштерибиз бар, балдарыбызды карап неме кылганы азырынча кыйналабыз. Кыска мөөнөттүү болсо да бул бакчанын ачылганы айылдын эли үчүн чоң жетишкендик. Анткени буга чейин бала бакча жоктугунан ата-энелер балдарын коңшу айылдарга ташыса, дээли көпчүлүк бөбөктөр үйдө эле калчу. Бул жагдай балдардын мектепке чейинки билим алуу мүмкүнчүлүгүн аксатып келчү. Эми элеттеги 80ден ашык бала бакчага бара баштады. Доромбек Садырбаев атындагы номер 33 жалпы билим берүүчү орто мектебинин кыска мөөнөттүү бала бакчасы ачылды. Бул жерде 87 бала кабыл алынды. 2 тайпа, 4 тайпа, 2 группа ачылды. Азыркы учурда ата-энелерге аябай жакшы болду. Аябай ыраазычылыгын билдирип атышат. Биздеги бала бакчага бардык балдарын алып келип атышат. Тарбиячылардын айтымында балдар кубануу менен келип жатат. Мында балдар мектепке чейинки билим берүүнү толук өздөштүрүп, катардагы бакчалардан айырмачылыгы деле жок. Болгону бала бакчалар 10 саат иштесе, кыска мөөнөттүүлөр 100 саатка гана эсептелген. Сабактарга аябай катышуусу жакшы, суроолорго так жооп беришет. Жана сабак калтырбайт, толук келишет. Бакчабызда азыр түстөр менен көбүнчө иштеп, сүрөттөр менен иштеп, аракет кылышат. Алардын аталыштары, кубиктер мисалы, ар түрдүү фигуралар, ырлар жатташат, бийлешет. Мындай бакчалар толуу аймактарда. Балдардын саны көп болуп, бирок такыр бала бакчасы жок айылдарда жана муктаждык жогору болгон жерлерде ачылган. Нокен районунда болсо жалпысынан мындай 17 бакча бөбөктөр үчүн эшигин ачты. Бизде Алтын Уя балдар бакчасында кыска мөөнөттүү балдар ачылып, 31-ден баштап балдарды кабыл алып баштадык. 50 бала кабыл алдык. Биз балалык программасы боюнча окуп келдик. Ошо программа боюнча балдарга билим берип, буюрса жакшы билим берип балдарды окутуп мектепке үйрөтөбүз. 17 кыска мөөнөттүү балдар бакчаларына 1094 бала камтылды. Бул балдар бакчаларында толугу менен реконструкция жүргүзүлдү, ремонт иштери жүргүзүлдү. Санузелдер коюлду, эмеректер келди, килемдер келди, оюнчуктар келди, анан кийин мындай ойной турган детский площадкалар келди. Мынакей учурда балдар бакчага келип атышат. Бул кыска мөөнөттүү бала бакчалар акысыз. Долбоор Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып, жергиликтүү бийлик аныктап берген имараттарды оңдоп түзөөдөн өткөрүү менен ачылууда. Мындан сырткары балдар үчүн бардык керектүү каражат жана шарт түзүлгөн. Өлкө аймагы боюнча кыска мөөнөттөгү бакчалардын иштеп башташ менен учурда 40 миңдей бөбөк бакчага тартылууда. Гүлзина Мөндоева, Бурханбек Матов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.